Assalomu alaykum. Bozor bahsi kanalımızın görermandары. Bugün Alayda mal bozor baştaldı. Saat 7'den 16 öttü. Gün salkın. 22 gradus жылуу деп турат. Көндүркө жамгыр жайып деп атышат азыр. Азыр биз кой базарда турабыз. Бүгүнкү койлордун бааларын билип беребиз. Мынау эки койдун баасы 16 миңден кем бар деп турат. 16 миң сом кем бар дейт. Bunun артындагы мынау кыркылган койду 18 миң сом кем бар деп атат. 18 миң сом кем бар. Чоң семиз кой экен. Ya bundan bas kança kimden bas? Satıldı. Satıldı kança gettin o? 8200. O canında kişinek urga çıkan 8200 somga getiptir. 8200. Koçkordu kança da odası? Narkısınç? Köbürdeyle? Koçkorlordun bağısı 12 ming somdan kem var kan. Var koçkor. 12 ming somdan kem var. Mao karmal turan çoğ oylarda 25 ming somdan kem var dep turat çoğ oylar. 25 ming somdan kemi var. Koydun mu Hasan çekin? Kaça? Ne ol? Soluk mu? Ha. Soluk 11. Ança atiş? Soluk koydun bağısı 10 ming som deydi. Kemi var ekan. 8 tiş. Mına qo'chqorimiz qancha? Qo'chqorning bağısı 12 ming som. Qo'chqor qancha dedingiz? 13 yok. Qo'chqor 13 deydi. Boz qo'chqorda. 13 ming som. Nerede al başladın mı? Buna koçkor kança dediniz? Koçkor mu Urgaç? Kança dediniz? 8,5'e satıldı. Buna seninki mi? 8,5 ming somga satılıp durma Urgaç'ka. 8,5 ming som kem var deydi. Buna seninki mi? Hayır. Ağayını mı? Ekim. Buna kaça da odasın? 9'a öğrendim. Ya buna kança oldu? Kança? 11 ming som kem var deydi bu. Koçkor eken 11 ming som kem var. Kança oldu şu koy? Kança dedasın? Bu aldı ya. 12 dedi. Ulan kaça? Mağın 11 ming som kem var deydi. Mağına. Туғандар, сіздерге өткөнкү чыгарылышыбызда Ивермектин кандай сагылыш керек, кандай ооруларга кетет, ошолорду бүт көрсөтүп бергенбиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда эң көп колдоно турган Альвен турат астыбызда. Ушул Альвен боюнча кичине маалымат беребиз сиздерге. Бул жерде Альвендин түрлөрү өтө көп экен. Биз билген Альвен мисалы мынау таблетка Альвенди көбүңүздөр эле пайдаланып жүрөсүздөр. Ушуну жакшы билсеңиздер керек. Эми мынау сиздер көрбөгөн, сиздер билбеген дагы Альвендер бар экен, жаңы чыккан Альвендер. Ошолор боюнча сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Эми бул жерде азыр мына жерде бардыгы эле Альвенге кирет да, мына жерде Бедубай. Бардыгы эле Альвен. Альвен дегенде бул эми кандай ооруга кетет, же оорун алдын алабызбы, кандай кылабыз?
Биринчиден саламатсыздарбы? Биздин мекендештерден калайрак тургундары. Бизде альбен дегенде мисалы альбенди негизгиси баары эле көпчүлүгү эле билет, бирок арасында билбегендер да тоондарыбыз бар. Ошондуктан альбенди негизи ичек курт, боор курт, өкпөдө курттар, мындайча айтканда бизде эми термин менен айтканда курттар 3 класска болуп бөлүнөт да: цистод, нематод, трематод болуп. Именно ошол курттарга иштетилет. Бул мисалы убагында мурун деле берилип келген. Азыр деле берилет. Бирок бага жалпы элге маалымат катарын айта турган болсок, мурункуга салыштырмалуу азыр альбендин талабы өтө күчтүү. Себеп дегенде мурун мисалы жайыттар, ресторанда, жоксо мал аз жайыттар, мисалы дары чачылып, башка мисалы курттун немеси аз болгон себептен малдар көп курт менен ооруч эмес. Азыркы убакта биздин кайсыл тоонун башына барып туруп, кайсы бир малдын ошол тезегин алып келип туруп лабораторияга тапшыра турган болсоң, ар биринен жок дегенде курт чыгат да. Себеп дегенде бул курт деген круглый сепчик болот да. Бул чөптү жеп ичине сиңирип, кайра чыккандан кийин ошонун личинкасын жерге таштап берип, анысы шамал аркылуу жерге чачырап, чоо аркылуу кайра жеп, ушуну круглый сепчик болуп калат. Мисалы азыр альбен бердим эле, кайра сойсом, 3-4 айдан кийин сойсом, кайра ичинен курт чыгып атат деген себеп. Бул биринчи себеп ушундан болот. Себеп 3-4 айдын ичинде кайра зрелый личинкалары кайра жетилип, кайра ушундай формага келип жетилет. Эми негизгиси альбенди азыркы шартта ар бир 3 ай сайын берсе дагы болот. Бизде жок дегенде 3 ай сайын бербесе дагы жалпы эл жаз күзгө жакын сөзсүз түрдө бериш керек. Мисалы жаз айында эң көп мисалы кайрылгандар көп келет. Мисалы тайларда деле, жаш тайларда көп жаталак болду деп келет. Көп жаталак болгон себеби ошо ичиндеги ошо аскарда курттар жетилип, ичегелери тешип баштаганда ичи ооруган себептен жаталак болуп башталат да. Уйлардын тоозуна катып калуу себептери негизги причинасы да ушул альбен бербей ушул ичтеги тамак аш сиңирүү процессин курт бузган себебинен тоозга дагы тамак аштын сиңирүүсү начарлап, бара-бара тойтко болгон табит азаят дагы, сууга болгон табит да азайган себептен барып тоозго катый баштайт. Ошон үчүн алдын ала ошо альбендерди бир эч чаябастан мисалы малга кадимкидей эле конфет берген сыяктуу берсек болот. Альбендин эч кандай зыяны жок. Көп берсе башкача болуп кетет, же мындай болуп кетет деген нерсе жок. Бул только ичиндеги кичик курттарга, боор курттарга аябай жакшы эффект берилет. Жалпы түшүнүк ушундай. Анда түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо ошол жерде кайрылсаңыздар болот. Жеке номерлер бар, ошолор менен кайрылсаңыздар болот. Кандай альбен мисалга бизде дагы бир айта кетейин, мисалга көбү кайрылышат. Таблеткасы жакшыбы же болбосо суюгу жакшыбы деп көбү кайрылат. Бул маселеде мисалга жалпы айта кете турган болсок, таблетканын деле жакшысы болот, суюктун деле жакшысы болот. Бул качествосы бул суюгунда же таблеткасында эмес. Таблеткасынын деле начарлары мисалга составында ошо именно курттарга жакшы тийип тургандар азыраак болушу мүмкүн. Ал эми кээ суюгунда деле ошондой болуп калат. Фирмасына карап, кайсы производство каяктан келет, ошого жараша баардыгы өзгөрүүлөр болуп турат. Кээ бир альбендердин составында, Ивермектин составы дагы азыр уже кошулуп баштаган, же кошулуп келет. Айрым альбендердин составында Ивермектин составы жок. Ошондо альбен боордогу курттарды өлтүрүп атабы же өпкөдөгү? Боордогу курттары дагы, өпкөдөгү, ичек курттардын баарына иштейт негизи. Майда курттардын мен жана общий класста айтып кетпедим, эми үчүн бөлүп отурса бизде эми жалпы элде түшүнүк жана эле аскарда аппак куртту эле курт деп түшүнүп атпайбы? Бизде моордо мисалга фацилиоз деген манизиоз башка курттар көп да мисалга. Өпкөдө курттар бар, мисалы майда анын мисалга мал сойгондо деле курт экенин көрөт да, бирок курт экен ошо курт экенин билбеген жарандарыбыз бар. Боордо курттар бар мисалга, өпкөдө курттар. Көпчүлүгү мисалга азыркы убакта деле, сосын жазга мал деле жылкылар сак болоду, мисалы жөткөр отот, башка отот, койлор, мисалы эстроз деп коет, ошо мурунда кең жайындагы курттар жетилет да. Ошодон түшкүрүп, баш айланып багандай болот. Бул эми негизгиси ошо курттан болот. Мисалы өпкөдөгү курттар ошол малдын жөтөлгөнүнөн алып келет. Аны билбей эле көпчүлүк барып антибиотик башка уколдорду колдоно беришет дагы. Негизги себеби антибиотик сайлаган менен курт ал жерде өлбөйт да. Негизги себеби ошо альбен берген себеп. Мына таблетка менен суюк альбендин экөөнүн тең эле жакшы иштесе болот экен да, экөөнүн тең эле. Экөөнүн тең иштесе болот, ошо айтып атпаймынбы, жана айтып кеткендей, ошо альбен деле, таблетканы деле, бул жерден мисалы таблетканын дагы башка түрлөрү көп негизи. Кайсы жерден болсоң деле алып иштетсе болот. Жакшы таблетканын деле жакшылары бар, суюктун деле жакшылары, ошонун айырмасы. Экөөнүкү почти бирдей эле.
Мисалы мына таблетканын срогу өтөбөтпөйбү? Мисалы 1 жыл коюп кое турган болсо үйгө срогу барбы жокпу бунун? Бар, ар биринде бар. Суюгунда деле бар, таблеткасында деле бар. Мына таблетканын срогу канча болот эми 1 жыл? Эми ал чыгарган производство, ар бир производствонун өзүнө жараша болот. Керектер мисалы составына мынанча плюс мынанча температурадан плюс 8 плюс 25 чейинки температурада булар, допустим, 3 жылга чейин сактала турган болсо, керектүү альбендер 2 жылга чейин сакталат ушунда ар бир структурада. Мына российский метафарын российский булдарынкы бул 2024 чейин да кетет мына. 2021 чыгарган болсо 2024 чейин 3 жыл срок ошо хранениясы менен сакталат. Жакшы. Так, өткөнкү чыгарылышыбызда комментарийге бир 2 суроо келген экен да. Козуларга канча альбен берсек болот депчи, ошолорго канча берсе болот эми козуларга? Килограммын эсептендеби? Же кандай болот? Килограмма, мисалы суюк альбендерди биз берип жүрөбүз уже мисалы бул жакта мисалы жазылган нормасы да бар да, бирок нормадан кичине ашырып берген жакшы болот негизи альбендичи. Себеп жакшыраак эффект болот да. Альбенде себеп нормадан кичине ашырып берет болсо альбенде эч кандай побочный баягындай көбүрөөк берген себебинен бир башкача немелер баягындай клиникалык белгилер билинбейт. Бирок фруктар жакшы дейт. Негизи мисалы альбенде суюгун жаш козуларга 1 миллиграмм 10 килограмм живой веске деп келет. 10 килограмм 20га чейин кетет 15тен. Бирок мисалы составын ар бир нерсенин составын деп атпайм. Мисалы мындай составын бермек барлар азыраак берилет. Составын бермек жоктор көбүрөөк берилет. Ошого байланыштуу. Азыр эми элдер кайсынысын эң көбүнчө алат? Мына таблетканы көп алабы же кайсынысы? Эми азыр элдер көбүнчө суюгун өтүп калган. Суюгун алып калышкан көбүнчө. Суюгун эффективдүү жакшы анан суюгу себеп берген ыңгайлуу болгон себептен көпчүлүк ошо суюгун менен таблетканы бериш кыйын болгон. Ошо таблеткадан мурун суюктар аз болгондо ошо таблетканы берипчи, азыр суюгун өтүп калышкан. Эми таблетканы бериш кыйыныраак да. Суга чылап, аны оозуна куюп, талкалап бериш керек анан ошо жакшы жеп ичпей ошол себептен таблетканы азыраак колдонушат. Анан альбенди бергенде ачка коюп анан бериш керек дейт. Же болбосо кандай? Курсагы ток болуп ошол эле берсе таасир эте береби же только ачка кылып туруп анан бериш керекпи? Эми негизи инструкциясы боюнча, именно альбендик инструкциясы боюнча именно ач коюп туруп бер деген жери жок. Бирок ач берген негизи жакшы болот. Себеп мисалы жылкыларда адакамера деп коет, булар бир жылдык болот. Булар жеди, буларда 9 башка неме сетка деген жок болот да, буларда жеди, кайра сиңирип чыгып коет. Буларда ачкарын коюп туруп берген себеп деген ошолорго баягы альбендин дозасы да анча жетпей кала турган болсо, эффективдүүлүгү жакшыраак болот. Бирок бизде мисалы уй малдарына, кой малдар, жандыктарга дозасы кичине көбөйтүп, бирок булардын себеп дегени буларда 9 4 камералуу болот да, буларда 9 же карынбекке жумуруу бөлүнгөн себептен буларга мисалы 3 күн ачка койсоңуз деле, 4 күн ачка койсо деле кайра союгун ичинен баягындай карында тазаланбайт да, булар калат. Ошол себептен буларды мисалы 1 күн жарым күн ачка коюш менен булар анчалык деле мисалы көп роль ойнобойт. Ошол себептен мисалы эми конечно кечинде тоюп келгенде бергенге караганда эрте менен берген жакшыраак болот. Альбенди бергенден кийин канча күндөн кийин мындай таасир берет? 2 күн, 3 күн же 1 күндөн кийин эле таасирин береби? Организмге сиңип баштагандан баштап таасирин берип баштайт да. Бул организмге киргенден кийин организмде ошол майда клеткалар менен чогуу иштеп, канга сиңип, кандан өтүп, ошол жабышкан курттарга чейин жетип, мындайча айтканда 1 суткадан баштап уже иштеп баштайт. 1 суткада уже денесине таркайт да. 12 сааттан уже өткөндөн баштап тамак сиңирүүсү жүрөт да. Тамак сиңирүү жүргөндөн кийин курттар эффекти ошондон кийин башталат. Альбендер мына мал жандыктардын бардыгына кетеби? Кой, эчки, толуктан жылкы, тоохо да кете берет. Бизде мисалы көбүнчө дагы бир жакшы болду. Мисалы бул жерде отуруп деле мисалы башка элдерден да эл аралык жүрүп алсаң, уюңузга ушундай альбен бериш керек эле деп айтсаң, 9 катып калыпты же ушундай болуп калыпты, тишин кычырат, мындай боорунда курту бар, тамагы шишип атат деп айтсаң, уйга дагы альбен береби деп көпчүлүк элдерден сурап болот да. Уйга альбен бергенди билбейбиз бизде. Только койго бергенди билебиз, уйга бергенди билебиз. Анча-мынча да жылкыга беребиз, башкасына бербейбиз да бизде. Мисалы салыштырып көрө турган болсок, кой менен уйдун эч кандай айырмасы жок. Экөөтөгүн ачат жатты, экөөтөгү 4 камера, экөөтөгүн чөп жейт. Ички аппарат боюнча бир. Ички аппарат бардыгы бир да булардыкы, бардыгы. Ошол себептен буларга да сөзсүз түрдө альбен бериш керек. Койго кандай бере турган болсо, уйга да ушундай бериш керек.
Өзü уйга жакынкы күндөрдөн баштап эле бериле баштады. Баштап ошо уйга албен берет дегенди көп билбейт эле. Туура. Ошо тамак шишиге ошо боор курттар бар да, ошол себептен азыр кездешет да ошону. Ошондуктан албенде мисалы бул жөн эле мисалы ички курттар малдын оолусуна, башкасына баарына таасирин берет да, ошол башка жактан оору келсе дагы, мисалы ичинде курттар болуп турган болсо, туруксуз болот да, ошо курттун себебинен. Бул бир жагынан курт жеп аткан болсо, жеген мисалы жеп ичип аткан нерсесинин баардыгын минуска келтирип, экинчи жагынан башка жугуштуу оорулар келе турган болсо, эки жактан келип дагы бир моментте ушу этин таштап, арыктап өзүн жоготкон себеби ошондон болот да. Если курт жок боло турса, иммунитет жакшы боло турган болсо, малдар жакшы боло турган болсо, жанында башка малдарга да жугуштуу оорулар жуккан болсо, иммунитет күчтүү боло турган болсо, негизи иммунитет күчтүү боло турган болсо, күчтүү малдар жеңип кете берет. Мына ушундай туугандар, албен боюнча кичине болсо дагы пайдалуураак. Мына бул пют албендер экен. Ушул албендер кайсыл албен кандай экенин билгиңиздер келсе, ушу комментарийге жазып койсоңуздар, ар бир комментарийге көңүл коюп бардыгына жооп беришке аракет кылабыз. Туугандар, биз уй базарга келдик, мал базарга. Букалардын, тууган уйлардын тырпоктордун бааларын беребиз. Мына бул Герафорд бука окшойт, Герафорд породасындагы. Буканын баасы канча мына ал? 44 миңге бербедиңер. Породасы кандай? Герафорд 44 миң сомго бербептир Герафордду. Каяктан келди бул? Каякта жүрдү? Будалык айылында жүрүптүр, Будалыктын жайлоосунда. 4 миң сомго берилбептир. Базарын жаман бууда бар дейбиз. Буканын баасы канча болду? 45 деп атасызбы? 45 миң сом деп атат экен туугандар, мал букачан. Болду. Сизди тартпайм, букаңызды тартам. 45 миң сом деп атам дейт. Торпоктордун баасы канча экен, мына канча? Билбейсиң, батаң беле. Канча экен мына баасы? Эси кетти ойдора. Айсылар эмес да. Оргаш торпоктордун бааларынан бир экенин билип берейин. Канча болуп экен мына? 30га сурады. 30 миң сомго сурап тур, бука экен. 30 миң сомго берилбептир. Мына жындар канчадан дедиз? 40 миң сомдонбу? Жашы 1,5 жашар, а? Мына жындар 40 миң сомдон деп атат экен. Мына кашка канча экен? Кашка канча экен? Бул кашка кунажын 32 миң сом кеми бар деп турат. 32 миң сом кеми бар. Ургачынын баасы канча экен? 40 миң. 40 миң сом кеми бар экен. Торпоктуу уйлардан бир экини көрсөтүп берели туугандар. Канча экен мына уй? 55 деп. Канчаны туган? 3-сү. 55 миң сом дейт. Мына 3-чү торпок экен. Эркек ургачы торпогу? Торпок ургачы. 55 миң сом кеми бар. Канчага сатылды ушул? Канчага сатылды? Канчага бербей кеттесен? 65ке берилбей базардан чыгып кетти туугандар ушул. Торпок эркек экен.
Uydun bas qancha uydun bas? 100 ming so'm kam bor ekan, torpoq erkak. 100 ming so'm kemi bor. Bu qani bas qancha? 5 kan. Qancha so'rashdi? 45 ming so'm dedi. 42 mingga so'ragan ekan, beribdi. Mana shunday tuğanlar bugungi bozor. Bizning kanalga qo'shilib bo'lsangizlar, tuğanlar qo'shilib qo'yingizlar, endi to'liq mol bo'yicha chiqarib berib turamiz. Mal reklama qilasiz, e'tibor bersanizlar, paroda mollar bo'lsa, meni WhatsApp'ga jo'natsangizlar, shu kanalga chiqarib satib berishga harakat qilamiz.